Жүрөгүңүздө жылмаюу, жакшы ой менен, жакшы ой жүгүртүү менен бул дүйнөдөн өткүңүз келсе, эч качан жаман нерсени ойлобоңуз. Эч качан жаман нерсени ойлобоңуз. Жакшы нерсени ойлоңуз. Ол экөөсү сүйлөшүп отурат. Ушулар мен жөнүндө жаман сүйлөшүп атат го. Тиги жерде бирөө телефон чукуп отурат. Менин сөзүм жакпай атат го. Деген жаман ойлор эч качан келбеш керек. Бирөө жөнүндө жакшы ой жүгүртүңүз. Кудай Таалам жакшылыктарды берет. Ошондо кайгырбайсыз, капаланбайсыз. Бирөө жөнүндө жаман ой жүгүрткөн адам кысылып, кайгырып, капа болуп, ийгилигин көргөн сайын жүрөгү сыгылып өтөт. Эч качан бактылуу боло албайт. Кайгырып жүрүп өтөт. Ошон үчүн жакшы ой жүгүртүңүз. Бирөөлөр жөнүндө жакшы ой жүгүртүңүз. Ийгилик болот деп келечектен жакшылыкты үмүт кылыңыз. Жакшы баарын жеңебиз деп үмүт кылыңыз. Кудай Таала сиздин оюңуздагыдай. Пайгамбар айтат, хадис кудсийде Алла Таала айтып атат: "Мен пендемдин оюндагыдаймын" деди. Пендем эмнени ойлосо, ошону берем деди. Кудай Таала жөнүндө келечегиңизде жакшылыкты ойлоңуз, жакшылыкты берет. Кудай кааласа мыкты, ыймандуу, адептүү, татынакай, мен эки дүйнө бешке түртө турган адамга турмушка чыгам десеңиз, ошондо ошого жетесиз. Кыйынго жетпей каламго, жашоодо кыйналамго бул кетиште десеңиз, ошондой кыйынчылык жашоону өзүңүз курасыз. Келечек жөнүндө, адамдар жөнүндө жакшы ой жүгүртүңүз. Кудай Таалам ошону берет. Ошондо кайгырбай, капа болбой жашайсыз. Анткени келечекте оюңуз түздө. Кудай кааласа жеңиш биз тарапта. Кудай кааласа ийгилик биз тарапта. Кудай Таала кааласа оору айыгат. Кудай кааласа жеңишке жетебиз. Кудай кааласа мыкты окууну бүтүрөм. Кайгы муунун арыласыз. Анан кийин келечекте мындай болот го, тигиндей болот го десеңиз, ошону ойлоп эле бул элек нерседен коркуп көп адамдардын 90% ушинтип коркуп жашайт. Эртеге мындай болуп калсачы, алдагы адам жашабай коркуп, бул элек нерсе менен эле өзүнү кайгы муунга батырып жашайт. Ошондуктан эч качан жаман ой жүгүртпөңүз, жакшы ой жүгүртүңүз. Ошондо кайгы муундан арыласыз.